Экс-депутат, коррупционер делген Райымбек Матраимов өзүн өзү камамак беле. Жогорку кеңештин экс-депутаты Бактыбек Калмаматов Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө 9-сентябрда учурда коррупциянын артында ким турганын жана өлкөдөгү бийлик президенттин гана колунда топтолуп калганын айтты. Ачык айтканда эки жолу революция болсо дагы сабак албай жатабыз. Бийлик бүгүнкү күнү абсолюттук түрдө узурпацияланган. Бүгүн президенттен башка бийлик жок. Жогорку кеңеш президенттин юридикалык бөлүмү, өкмөт президенттин уюштуруу бөлүмү болуп калган, деди ал. Экс-депутат бийликтин башка бутактары президенттин чечимине жараша иштеп жатканын да сынгалды. Анын пикиринде бийлик тигил же бул криминалдык топтор аркылуу узурпацияланган. Мурдагы депутат өз сөзүндө бүгүн менмен деген оппозициядагылар дагы президенттин атын айта албай, коррупциянын артында ким турганы боюнча унчук албай жатканын билдирди. Бардыгыбыз Райымбек Матраимов коррупционер деп айтабыз. Ал эмне өзүн өзү камамак беле? Мен Кыргызстанда өзү барып түрмөгө турган адамды көрө элекмен. Матраимов коррупционер болсо аны камай турган прокурор бар, артынан иликтей турчу УКМК бар, каржы полициясы бар, ички иштер министрлиги бар, деди Калмаматов. Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Райымбек Матраимовдун бажыдагы коррупциялык аракеттери жөнүндө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, факты бергиле деп талап кылган. Ошол эле учурда бул иштерди тийиштүү кызматтар тыкыр иликтейт деп ишендирген. Анткени менен Калмаматов бул бийлик бутактарынын баары бир колго чогулуп калгандыктан коррупцияга каршы күрөштө натыйжа болбой жаткандыгын айтты. Ошол эле маалда учурда бийликте отургандар коррупцияга каршы күрөшкө кызыктар эмес деген баса белгиледи. Анткени алар менин эртеңки тагдырым кандай болот деген маселе менен көп алпурушуп жатат, дейт ал. Калмаматов коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасыздыгын транспорт министрлигиндеги $520 000 пара чуусу менен түшүндүрдү. Кезегинде бул иш коопсуздук кеңешинде дагы көтөрүлүп, ошол учурдагы транспорт министри Жамшитбек Калилов иштен четтетилген. Бирок учурда ал үгүт иштери менен аймактарды кыдырып жүргөнүн Калмаматов белгилеп өттү. Азыр ошол министр биримдиктин футболкасын кийип алып өзгөндө үгүт кылып жүрөт. Ошондо биз коррупция менен күрөшүп жатат деп бирөөгө ишенебизби? Эч ким күрөшкөн жок. Керек болсо бул имитациядан дагы жаман болуп жатат, деди ал. Райымбек Матраимов Кыргызстандан $700 миллион чукул каражатын көмүскө жол менен чыгарып кетиши тууралуу журналисттик иликтөөлөрдүн фигуранты. Бул каражаттарды 5 жыл бою карапайым курьерлер аркылуу ташыган. Айеркен Саймаити журналисттерге бул операцияларды Райымбек Матраимовдун жардамы менен жасаганын айтып берген. Аксыда шайлоочуларга басым кылган Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү камакка алынды. Шектүүлөрдүн өздүгү аныкталганын Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Шеркул Турганбаев биринчи радиого билдирди. Окуя 7-сентябрь күнү аталган областтын Аксы районунда катталган. Асейин Саралаев, Кочкордун кулуну, бүтүн Кыргызстан акча байлык саткындарды тебелеп, бандит менен көпөстөрдү уткула, мыйзам күчүн орнотот деп ишенем. Ууру keski толуп бүткөн жериме. Мен бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү же колдоочусу эмесмин, бирок мен ар дайым чындыгы көп жакты колдойм жана чындык тараптамын. Келе жаткан шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясы сөзсүз парламентке келиши керек. Эмне дейин, толкундоолорго толгон, күтүүлөргө толгон сот процессин жана жыйынтыгын, партиянын колдоочуларын көрүп менин деле ыйлагым келди. Чыркыраган чындык соттун өзүн дагы толкундатты. Бул ирет соттун калыстыгына ыраазы болдум. Өзгөчө БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова Алтын Доскем сага 1000 ирет алкыштар болсун. Мына сендей айымдар бар биздин өлкөнүн түркүгө тирелип турат. Сени менен замандаш болгонума кубанычтамын. Бардык бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочуларына, лидери Адахан Мадумаровго, бардык талапкерлерине жана мен урматтаган Өмүрбек Субаналиев байкеме албан ийгиликтерди каалайм. БШК партиялардын шайлоо тизмесиндеги ордун чучугулак аркылуу аныктады. 9-сентябрда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы бюллетендеги саясий партиялардын катар номерлерин аныктоо үчүн чучугулак өткөрдү. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы билдирди. Чучугулак саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, массалык маалымат каражаттарынын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусу менен ачык форматта өттү. Жыйынтыгында
бюллетендеги саясий партиялардын номерлери төмөнкүдөй бөлүштүрүлдү. Биримдик, Мекенчил, Ыйман Нуру, Мекеним Кыргызстан, Реформа, Атамекен, Замандаш, Бүтүн Кыргызстан, Социал-демократтар, Мекен ынтымагы. 2020 жылдын 9 сентябрындагы шайлоо бюллетенинде Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2020 жылдын 4 октябрынан дайындалган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо үчүн бюллетендин текстин жана формасын бекитти. Эгер бийликке оппозиция барбаса, парламент накта чимкириктердин уюгу болот. Алмамбет Шыкмаматов. Бир бол. Бийликтин партияларына добуш бербеңиздер. Алар ансыз деле паспортторду чогултуп, административдик ресурсту колдонуу менен элге басым жасап, форма 2 аркылуу добуштарды сатып алып жатышат. Эгер бийликке оппозиция барбаса, парламент накта чимкириктердин уюгу болот. Добуш үчүн акча тараткандар элдин душманы. Шайлоо алдында мектеп оңдоп, стадион кургандар бийликке келгенде короткон акчасын 4,5 эсеге көбөйтүп алышат. Ал эми добушун саткандар 2 эсе жарды болушат. Ошондуктан чоң казат, Бир бол, Бүтүн Кыргызстан жана Атамекен сыяктуу оппозициялык партияларга добуш бериңиздер. Анжелика. Депутаттыкка аттанып жаткандар эркекче сөз бергенди дагы унутушкан. Ырчы Анжелика өлкөдөгү абалды көрүп зээни кейип жатканын айтат. Менин 18 кызым бар. Баары таланттуу. Ар бирин өзүнчө жакшы көрөм. Буйруса алдыда көптөгөн пландар бар. Мен оорубашым керек деп өзүмө мотивация берип жатып, өлкөбүздөгү абалды көрүп кайра зээним кейип кетет. Жетекчиликтин маданиятка, билим берүү тармагына болгон мамилесин ойлоп, депутаттыкка аттанып жаткандардын кээ бири эки жүздүүлөр. Бизнес жаатында жүрүп айтканын аткарбагандан кийин булар башкасын деле кыйратпайт. Эркекче сөз бергенди дагы унутушкан. Ар ким өз кызыкчылыгы үчүн адамдарды акчага кызыктырып, өздөрүнө мактоо сөздөрүн жаздырышууда. Эх, уйкусуз түндөр, келечекти ойлой берип жүрөк оорукчан болду, деп жазат Анжелика. Бишкекте чиновниктин уулу машина уурдап кармалды. Бишкек шаарында каракчылыкка жана контрабанда жолу менен алынып келген унааларды айып короодон уурдоого шектелип, Аброр Сабиров кармалды. Ал монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин башчысы Шухрат Сабировдун уулу. Бул тууралуу 10 сентябрда Акпресс басылмасына күч органдарындагы өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматка караганда, Аброр Сабиров 9 сентябрда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Буга чейин 8 сентябрь күнү эртең менен милиция Ысык Ата району Люксембург айылындагы унаа токтоочу жайда каракчылык жасалгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Белгисиз адамдар 74 жаштагы кароолчуну байлап, Toyota Alphard жана Honda Elysion унааларын уурдап кетишкен. Бул унаалар жазык кодексинин 230 беренесинин негизинде козголгон кылмыш иштин алкагында айып короого токтотулган. Алар контрабанда жолу менен Кыргызстанга алынып келинген. Ошто мугалимдерди биримдиктин талапкерлери менен жолугушууга мажбурлап жатышат. Биримдиктин талапкерлери Ош областынын Араван жана өзгөн райондорунда үгүттөө иштерин жүргүзүшүүдө. Партия жергиликтүү эл менен жолуккан учурда иш-чарага келгендердин арасында мектеп мугалимдери, бала бакчанын тарбиячылары жана муниципалдык кызматкерлердин тобу байкалды. Алгач Биримдик партиясы Араван районундагы маданият үйүндө тургундар менен 8 сентябрда жолуккан. Ал жерде 200гө чукул адам чогулган. Анда КСДП фракциясынын депутаты, Биримдиктин талапкери Өмүрбек Бакиров жана башка талапкерлер алардын партиясына шайлоого үгүттөшкөн. Биримдиктин иш-чарасына катышкандардын көпчүлүгү бет капсыз жүрүшкөн жана социалдык аралык сакталган эмес. Залда орун жетпей калгандар туруп катышууга аргасыз болушкан. Алардын арасында жаш балдары бар, аялдар да бар. Өмүрбек Бакиров Араван район Төө Моюн айылында туулган. Ал Биримдик партиясынын тизмесинде 30-орунда. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышуучу партияларга шайлоочулар менен жолугушпоону сунуштаган. Ошондой эле БШК 50дөн ашуун адамды бир бөлмөгө чогултууга мыйзам жол бербешин эскерткен. Бирок саясий партиялар бул эрежелерди одоно бузуп келет. Аравандын маданият үйүндө чогулгандардын кээ бирлери журналисттерге маек курушуп, Биримдиктин талапкерлерин жолугуусуна өз ыктыяры менен келишкенин белгилешкен. Алардын арасында балдар бакчаларында иштегендер да болгон.
Ал эми Абдулхамид Кадыров атындагы мектебинин кызматкерлеринин бири Садаткан Абдуганиева алардан 25 жакын мугалим келгенин айткан. Биздин бул жакка өзүбүз кызыгып келдик. Биз агитатор болгон жокпуз, агитатор эмеспиз азыр, деген Абдуганиева. Ошол эле учурда атын атагысы келбеген айрым мугалимдер мектептин директорунун тапшырмасы менен келишкенин ачыкташкан. Бирок интервью берүүдөн баш тартышкан. Мындан сырткары Азаттыктын журналисти мугалимдерди алып келген атайын уюштурулган маршруттук таксилерди да көргөн. Анткени менен биримдиктин басма сөз катчысы Адилет Султаналиев арабандагы жыйынга мектеп кызматкерлери катышпаганын Азаттыкка билдирген. Жалаң гана партиянын мүчөлөрү, партиянын тарапташтары катышкан. Ал жерде эч кандай мектептерден, ооруканалардын кызматкерлери катышкан эмес. Андай маалымат жалган, деген Султаналиев.